Бұл магистралдық каналдың құрылғанына дерлік жарым қылымдан 100 болған. Жыл сайын суғат мезгіліне қарата бұл каналда оңдоп түзөө іштері жүргізіледі. Бирок каналдың техникалық авалы капиталдық оңдоп түзөөгө муктаж. Себеби каналдың айрым жерлері мындай жаракка кетип, каналда келген суулар дерлік 1 кубка чейин жоготууга учурайт. Төрткүл суу сактагычынан чыккан бул магистралдык каналдын сыйымдуулугу 12 кубту түзөт. Сугат мезгилинде суунун басымдуулугу көп болгондуктан жыл сайын өткөрүлгөн кезектеги оңдоп түзөө иштери жакшы жыйынтык бербей келет. Негизи биз армируйт эте албай атабыз. Көп жерлерин армируйт этиш керек. Анан армируйт эткенге, далбит эткенге биздин курал жарактарыбыз ham кичине жетишсиздик болуп, ошентип биз тек күчтүү ремонтторду кылып бетондун куюп коюп атабыз да. Анча-мынча жерлерге арматурда коюп атабыз. Анан негизи өзү канал капиталдык ремонтко өтө муктаж болуп калган. Бул 50 жылдын аяк багында уже кызмат кылып атат элге. Негизи өзү капиталдык ремонт болсо жакшы болмок. Ал эми жергиликтүү дыйкандардын айтымында жылдан жылга элдин саны өсүп, жаңы жерлер өздөштүрүлүп, суу колдонуучулардын да саны өсүүдө. Мындан улам каналды биротоло капиталдык оңдоодон өткөрүү зарыл. Жерлерибиз бар, үлүс жерлер. Шуларды карайбыз деп бегип, судун артынан жүгүрөбүз. Каналдарыбыз болсо эскилиги жеткен. Жылда монтип жамап оңдойттор, утечкалар көп. Мен бул капиталдык ремонт кылып каналдарды жакшылап оңдоп бергенде өздөштүрүлгөн жерлер бар, өздөштүрүп иштетип, көп жерлерибиз дагы ишке кирет эле. Райондук суу чарба башкармалыгынын маалыматында магистралдык каналды капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн аракеттер көрүлүүдө. Ал эми ирригация тармагына көңүл буруу жакшырганы. Быйыл 6 тилкеде суу кудуктарынын насостору капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Мындан сырткары Төрткүл суу сактагычынан айланып өтүүчү 8 чакырым узундуктагы каналды кумдан тазалоо иштери аткарылууда. Ал эми былтыркы жылы сугат мезгилине 30 миллион сомго жакын акча бөлүнүп, эскилиги жеткен насостук агрегаттар алмашылып, жаңы жерлер өздөштүрүлгөн. Насостук станциялардын былтыркы иштөө жакшы болгон. Ошондой эле скважиналарда дагы 5 насостук агрегат сатылып алынган. Быйылкы жылда дагы ушул 2023-түн планыга бизге бекитилип берилген азыркы немеде 17 миллионго акча каражат бекитилген. Андан сырткары жазгы даярдагыч иштерине биз 11 миллионго план түзгөнбүз. Азыр тендерлер өтүлдү. Ошо тендерлердин жыйынтыгы менен акча каражатына заявка бергенбиз. Жакын күндөрдө бардык керектүү материалдар алынып атат. Азыр өзүбүздө бар резервтер менен толук кандуу ишти жүргүзүп атабыз. Дубандагы айдоо талаларын үзгүлтүксүз сууга суу менен камсыз кылуу максатында алгылыктуу иштер жасалууда. Алсак 14 000 гектардан ашуун жерде суугат менен камсыз кылган Төрткүл суу сактагычы жылдагыдан эрте толтурулуп, суунун көлөмү учурда 90 миллион кубка жеткен. Максатбек Акылбеков, Бактиек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.